Ушундай суук күнүндө 16 үй бүлө тилсиз жоонун айынан үйсүз калды. Бул жерде ушинтип күйүп, вообще нан болуп. Ушу документтеримди гана алып калдым, башка эч нерсени ала албадым. Айлабыз кетип турган убакыт болуп атат, чынында кандай кыларыбызды билбей. Прихожкам уже жок, бытовой техникалардын баары куура эметип эрип кеткен. Ушу үмүтүбүз, ушу өкмөтүбүздө, Кыргызстаныбызда, элибизде ушу ошондой эле болду, башка эч нерсе кыларыбыз колубуздан да эчтеке келбейт экен. Ушу бир үй бүлө болсо дагы эптейт эле, анан ушул жерде 16 үй бүлө болуп атат. Алган 2014-жылы алган батирим эле. Биз ушул жерде чыныгы муктаж болуп турабыз, ар кандай тескери маалыматтар кетип атат. Квартирада жашашат экен, хозяинын кууратып ушу 16 квартираны ушул хозяиндарды ыйлатып кетти деп тескери маалыматтар кетип атыптыр. Бул жер ушундай кыштын күнүндө 16 үй бүлө ушундай көчөдө калдык. Кийим болобу, төшөк болобу, азыр бизде эч нерсебиз калган жок. Кыштын ушундай суук күнүндө 16 үй бүлө тилсиз жоонун айынан үйсүз калды. Дал ушул батирде өрт кандай башталган деги эле ушул окуя кандай уланганын алдыңкы мүнөттөрдө көрүп аласыздар. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Сиздин атыңыз ким болот? Өзүңүз тааныштырып атсаңыз. Атым Жылдыз Төлөмүшева. Жылдыз эже, бул жерде сиздин дагы батириңиз бар болчу экен, Менин да батирим бар болчу. Ошол батириңиз тарапка базып маекти аласыздар, Ошол өрт болгон күндү сиз кайсы жакта элеңиз? Мен жумушта элем. Саат 1 аяк бияк эле. Мага звонок этишти. Эже ошо ол жактан 3-эмеден квартирадан 3-дүн түтүн чыгып атат деп. Мен антип ошо бешим учур эле антип эле ошо подвалдан чыгып кайта звонок этсем эле уже кыз чыңырып эже уже болбой атат. Дагы бир кошунама звонок эттим группада. Андан да ой эже вообще чыңырык. 3-чү кошунама звонок эттим. Эже болбой калды деп. Мен уже такси чакырып, пока келип, анан эметкиче уже 2-этаждын баары күйүп, уже неме болуп калды. Ал убакта биринчи түшүп баштап турган. Менин прихожкам уже жок, бытовой техникалардын баары куура эметип эрип кеткен. Зал эмекен. Сиздин батириңиз ошондо бул болуп калабы? Наркы. Жастап турган. Анан бул жерде ушу бытовой техникадан эчтеке калбаптыр, ну ладно. Эме деп да койдум дейм, адамбыз да вот. Анан ошол учурда бул жактардын баары ушу неметилген экен. Үйдөн эч нерсе калбаптыр да, Үйдөн бул жерде ушинтип күйүп, вообще нан болуп. Ошол учурда потолоктордун баары. Бул жакта сиз жалгыз жашачу белеңиз? Ооба. Мен өзүм турчумун. Анан ошол ал убакта мен келген учурда бул зал эме бүтүн боюнча эле да. Ошол учурда 2-нчи этаж уже бат эле күйүп кетти. Пока мен жанымда кызым келип булдун баары эме суу эле да. Документ керектүү документтерди уже эстеп улам алып чуркап чыгып, эстеп улам алып чыгып эметкиче ушу документтеримди гана алып калдым, башка эч нерсени ала албадым. Өрт өчүрүү кызматы канча убакыттан кийин келди? Мен келген учурда өрт өчүрүү кызматы бар экен. Уже өчүрүп башташыптыр. Өчүрүп уже баардыгын неметип коюшкан экен, өрт өчүрүүчүлөр. Алар ыкчам ушундай келишкен экен. Ошондо 3-чү квартирадан чыктып, азыр бир курулуш материалдары менен бөлмөңүздүн үстүн дагы жаптырып аткан экенсиз? Ошол кар эметип кетпесин эми деп, бул дубалдар дагы эзилип кетпесин деп ошо эме түрүндө эме кылып жаптырып атам. Ошол өрт болгондон кийин кайсы жакка бардыңыздар? Ошол күнү кайда түнөдүңүз? Өрт болгон күнү так мэрияга бардык. Ошол күнү 10-күнү мэрияга бардык. Ушу мэр дагы ага жолугуп, анан бизге ушу биринчи интернаттан орун берип неме кылып, ушу жылуу питаниялар менен неме кылган болчу. Камсыздаган 2-нчи күнү дагы, 3-нчү күнү уже неме жок. Биз ал убакта туугандарыбыздын үйүнө барганга биз чогуу бололу деп чечтик, чогуу бололу деп. Тиги бир тууган, бул бир туугандарым келип жүр дешти, бирок мен барбадым. Анткени биз чогуу болуп, чогуу неметип ошол убакта баары шоковый немеле. 10 жыл жашаган кошунамды таштагым деле келген жок менин. Кандай жардамдар болуп атат о жерде дагы? Өкмөттөн эч кандай жардам жок. Эч кандай жардам жок. Жапаровдун атына кат жазып жиберип келдик эле, 3 күндөн кийин чыгат деп неме кылды эле. Эми ушу эртең понедельник күнү ошондон кабар алабыз. Эч кандай неме жок. МТУдан деле ушу бир аз ысык тамак берип коюп, ошо пока баягы немелерибизди, милиция болсо 2 күн кайтап турду. Бир аз эмелерибиз калган, буюмдарыбыз калган.
анан 2 күн кайтарып турду, аларга деле боорусу эме алар деле кетирдик баягы неме кылып делгөөчү ушу эң ушу менин үстүмдөн чыккан өрткө ушу меники эме да, менде көбүрөөк бар убытка. Калгандарынын үстөрү эме жабык, потолоктор жакшы да. Кийим кечектериңиз деле жарым жартылай өрт О, алып жүргөн. кийим кечектерибиз бул учурда ушу эметип турчу эле, вешалка болуп турчу эле. Ушу жерде жүк жыйылып, жүктүн үстүнө ушу эметип койчу элем, ушу кийимдерибиз. Кийим, бытовой техника, ушу керектүү нерселер, бир жашоонун баардык нерселери эметип кетти. Эжеке азыр деле сизге оор болсо керек, курулуш материалдарын алган менен бул үйдү толугу менен ордуна келтирүү, калыбына келтирүү сизге оорчулук жаратат экен. Бул үйдү ордуна келтирүү өтө эме экен, азыркы учурда стройматериал дагы кымбат экен. Кыштын күнү азыр ушу жумушчуларды алып келип бат неме кылып жаптырып ушу кардын астында неметип калбасын, ушу мындан дагы кийинкиси да бир мындан да жаман акыбалда калбасын деп ушу жаптырып аткан убакта жазга чейин ушинтип туруп атырабы ошондой. Жазга чейин. Кышы менен кайда болосуз? Туугандарыңыз үйүндө? Туугандарымдын үйүндө болом. Азыр эме дагы кымбат экен, квартира дагы ушу 10-15 миң эле экен. Анан ушу мен андай эмеге неметкенге жумушум деле эме зарплата деле албайм. Пенсияга чыга элексиз? Пенсияга чыга элекмин 52ден. Эже өзүңүз кайсы жакта эмгектениңиз, кайсы жакта иштеп ушул батирди алдыңыз эле? Мен өзүм Ош базарында, Жашылча базарында иштейм. 25 жыл, ушу 25 жылда чогултуп, кичинекейден чогултуп алган 2014-жылы алган эме батирим эле. 10 жылдан бери ушул жерде турасыз. 10 жылдан бери ушул жерде. Дареги кандай болуп калат? Бул жердин дареги Балбан Таймаш новостройка жаңы конушу. 1-чи көчө, 25-чи үй. Кудай берген. Район Кудай берген. Эми ушу 25 жыл ичинде базарда деле анын деген арендасы бар, төлөөсү бар. Бир күнү соода болот, бир күнү болбойт. Кышында мёртвый сезон болот, бир аз сезон болсо анын да ар кандай кыйынчылыктары бар, анын да өзүнүн чыгашалары бар. Анан ал жерде деле акчалар көп болгон жок. Эгерде көбүрөөк акча болгондо көп эле жактан алмакмын да. Анан деги бала окутуп, кыз балдар чоңойтуп дегендей, турмушка берип дегендей, алардын контрагын төлөп, анын турмуш жолун узатуу деген баары эле акча да. Бир эле ушул уйга эметпей, балдар жалгыз кызым бар. Ошону өстүрүп, ошол даражага жеткириш үчүн деле оңой акчалар кетпейт да. Анан ушул жерге алып калганбыз ушу акыркы жерлер, ушу акыркы квартиралар деп. 10 жыл жакшы эле жашап атканбыз, анан ошентип. Андан ары эже кандай аракет кылайын деп атасыз? Андан ары кандай жашайын деп ойлонуп атасыз? Эми эгерде ушул ушул жерди жакшылап ремонттоп, анан дагы кандай өстүрүп дегенде чоңойтуп анан неметейин дегем, азыр жер деле кымбат. Жер эң кымбат. Батирге туруу деле кымбат. Ошону неме кылып кайра жасап, ошо баштап неме кылалы дегем. Жакшы жалпы кошуналар менен бирөөсүнүн акчасы болот экен, бирөөсүнүкү жок болот экен. Ушу тынч турушат, азыр канча жолу кайрылып группада эме кылдык. Кошуналарыңыз азыркы учурда кайда? Алар да келип сизге? Алар деле келип, могу тургандарым деле, кошуналарым келип өздөрүнүн акыбалдарын неме кылып келген, могу уста эмелердичи. Ушулардан неме кылып, бээрин жасаганга канча, тээрин жасаганга канча деп турушат. Алар деле ушу мендей аракетти кылып атышат. Кээ бири келе албай, кээ бири алыста, айылда жашашат экен. Например, менин үстүмдөгү айылда жашайт экен. Сыртта да кошуналарыңыздар барбы? Кошуналарыбыз бар. Кимдер болуп чогуу стройматериалдар менен үстүн жабасыздар? Ушулар бар. Ширин эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул жерде сиздин да батириңиз бар экен. Ушул жакта жашачубуз. 16 үй менен жашайбыз. Кандай дейсиз? Батириң столу менен жараткан чыгып калды. Жарабай калды, бүт эле мына өзүңүз көрүп тургандай. Экинчи этаж такыр эле жараксыз болуп калды. Даже стенасы эчтекеси калган жок. Ичиндеги эмеректердин баары полный күйүп кетти. Бул айттырбай келген кырсык экен, ошо биз дагы ушундай суукта мындай болот деп күткөн эмеспиз. Ушундай болуп калды. Сиз кимдер менен чогуу турушуңуз эле бул жерде? Кызыңыз да жүрөт окшойт э? Семьям менен турабыз. 3 балам бар. Жолдошум 3 балам менен турчубуз. Кайда эмгектенчиңиздер эле? Бул батирди качан алдыңыз? Бул батирди бир 5 жыл болуп калды. 5 жыл мурун алганбыз. Ушу жерде жашачу элек. Өзүңүз каякта иштейсиз? Өзүм иштебейм азыр. Балам эң кичинекейим жаңы эле 1-ге чыкты. Канча балаңыз бар? 3 балам бар.
Учурда кайда туруп атасыздар, туугандардын үйүндө? Туугандардыкында эле болуп атабыз. Үй-бүлөңүз менен барыңыздар барып, ошол туугандардын экенсиздер да. Ооба. Жанаракта көрдүм, ошол элдин жардамдары келип атыптыр кечке. Биринчи жолу ошо как раз силер келгенде келип калды. Ал деле ошол элдин атынан эле бир ушу 83-тө кошунабыздын баласы окуйт. Ошонун эжекеси айткан экен, ушундай болуптур десе, ошо эне аталарбы, биз деле ошо эметип сурай албай калдык, кимдер экенин билбей калдык да. Бирок ошо элден экенин билдик. Кичине продукты, кийим экен. Эң биринчи жардам ошол эле, андан башка жардам деле келген жок. Биринчи жардам ошол. Ширин эже, мындай сизге деле оор болуп атса керек, ичиңизде кандай сезим болуп атат? Мындан ары эмне кылайын деп атасыз? Балдарыңыз менен туугандардын үйүнө деле дайыма тура бериш деле. Ооба, эми ал биз деле ошо билбей калдык, чын айтканда азыр эмеде болуп, шокто болуп, стрессте болуп эле, кандай эмне кылышты деле билбей эле ушундай болуп турабыз. Ошо өкмөт жактан деле жардамды дагы эле күтүп атабыз. Биз деле ошо өкмөттү көрүп калабы, ошо бир үй бүлө болсо дагы эптейт эле. Анан ушул жерде 16 үй бүлө болуп атат. Анан 16нан жалгыз бой жашаган энелер бар, бул жакта инвалиддер бар болчу, бала чакалуулар бар. Ушундай эмеде өкмөттөн, кыргыз элибизден баардыгынан эле кимди ким көрүп атса, ушул жерден баарынан жардам сурайбыз. Биз ушул жерде чыныгы муктаж болуп турабыз. Ар кандай тескери маалыматтар кетип атат. Квартирада жашашат экен, хозяинын кууратып, ушу 16 квартираны ушул хозяиндарды ыйлатып кетти деп тескери маалыматтар кетип атыптыр. Бул жерде 16 үйдө 16 хозяин жашап, ар ким өзүнүн арбайын өзү согуп, биринан болсо да ушу үйүнө көтөрүп келип, үңкүрдөп алса үйүм бар деген сөз бар. Ушул үйлөрдө жашаш эле ушундай кыштын суугунда мына эмне кыларыбызды билбей айлабыз кетип турган убак болуп атат. Чынында кандай кыларыбызды билбей ушу үмүтүбүз ушу өкмөтүбүздө, Кыргызстаныбызда, элибизде ушу ошондой эле болду. Башка эч нерсе кыларыбыз колубуздан да эчтеке келбейт экен. Ушинтип эле жардам күтүп турабыз. 5 жыл жашаган батырыңыз бир заматта эле жок болуп кетти, ишиндейлердин баары көйүпчү. Балдарыңыз учурда мектепке туугандар үйүнөн барып атабы? Мектепке барып атышат. Бир күн барса, бир күн барбай аяктагы эми түшүнүү менен кабыл алып атат. Мектепибиз дагы ошо жардамды ушу элден сурайбыз, өкмөттөн сурайбыз. Колуңардан келишинче жардамыңыздарды бериңиздер. Мындай кырсык эч кимдин башына салбасын. Жай болсо дагы кичине билинбейт эле, ушу кыш болуп айлабыз кетип, эмне кыларыбызды билбей эле ушу көчөдө жүрөбүз. Бүгүн батырыңызга дагы ушуңузга окшоп үстүн жаап үчүн келдиңизби же кийин? Биз да үстүн жаап, ошол хотя бы ушу стеналарыбыз дагы жараксыз болуп калбасын. Үстү ачык болсо дагы үстүн жаап, ушу хотя бы стеналарыбызды кармап калалы деген эме менен ушу стеналарыбызды жапканга келгенбиз. Үйдө сиз иштебейм деп калдыңыз, балдар менен жолдошуңуз эле иштей турбайбы? Жолдошум эле иштейт. Жолдошуңуздун акчасы бул патерди ордуна келтирүүгө жетпейт деле болуш керек. Жетпейт, эми ал бир кишинин акчасы эч нерсеге деле жетпейт. Урматтуу кыргыз элим, биздин үмүтүбүз ушу кыргыз элимде, биздин өкмөтүбүз, ушу президентибиз Садыр Жапаров, Ташиев, Камчыбек Ташиевичте баарынан эле ушу жардам сурайбыз. Ушундай кыштын күнүндө 16 үй бүлө ушундай көчөдө калдык. Үмүтүбүз сиздерде, сиздерден жардам күтөбүз. Ушу 16 үй бүлө болсо дагы ушу Кыргызстандын бир кичинекей четиги бурчу болот экен. Ушу Кыргызстандын жарандарыбыз, ушу сиздерден жардам сурайбыз. Ар бир адам колуңуздардан келишинче эмне жагынан материал болобу, кийим болобу, төшөк болобу, азыр бизде эч нерсебиз калган жок. Жардамыңыздарды күтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул батырдын жашоочулары Шерин эже, Жылдыз эже жана Урмат байкенин байланыш телефон номерларын ушул видеонун алдына тиркейбиз. Жардам берем дегендер, жардам кылууну сунам дегендер ушул телефон номерларга байланышсаңыздар болот. Эч бир үйдө мындай кырсык болбосун. Саламатта калыңыздар.